Тажик айылдарына эң чектеш жайгашкан Кулунду айылында инфраструктуралык шарттарды түзүп, мектеп, бала бакча куруу учурдун эң орчундуу талабы. Жумуш орундары ачылып, жергиликтүү эл иш менен камсыз болсо, миграция жана чек ара маселеси өзү эле чечилмек. Муну жакшы түшүнгөн талапкер Садыр Жапаров өлкөнү өнүктүрүү планына дал ушул максаттарды камтыган. Райондогу билим берүү жаатындагы көйгөйлөрдү чечүү керек. Мисалы, Кулунду айыл аймагынын Агарык айылында 4682 калк жашайт. Бирок жаш балдар үчүн болгону бир гана бала бакча иштеп, анда 138 бала тарбияланып жатат. Ал эми кезекте 350дөн ашык бала турат. Буюрса бала бакча куруу иштерин колго алабыз. Муну салып беребиз. Чек ара көйгөйүн жөнгө салуу үчүн чек ара кызматын улуттук коопсуздук кызматынын курамына киргизүү чечими кабыл алынган. Кулундулуктар жергиликтүү көйгөйлөрдөн тышкары экономикалык мунапыстан кандай натыйжа болоруна кызыгышты. 1 миллиарддын тегерегинде акчалар түштү. Акыркы ушул 1 айдын ичинде 1 миллиарддын тегерегинде. Дагы түшөт, төгүлүп атат четинен. Аларды дагы иштери тергелет, дагы төгөт. Азыр саналуу гана коррупционерлер жоопко тартылып атса, мен айтып өттүм, дагы тартылат жоопко көпчүлүгү. Убакыт бериңиздер, колдоп бериңиздер, калганын анан кийин менден сурап аласыңар 1 жыл 2 жылдан кийин. Бул аймакта Тажикстандан көчүп келип отурукташкандар да бар. Айрым үй бүлөлөр келгенине бир топ жыл болсо да жаранды кала албай, бюрократияга тушугуп жатканын айтышты. Ушул жерде 87ге кирген атам дагы келген. Алар Тажикстандан көчүп келип, 8 жыл болду келгенге, бирок 14 ай тийсе албады. Мен өзүм кайрылман апке бердим. Бирок 14 ай тийсе албады чалы кампир. Бу бир. Экинчиден, жалгыз авам бар, о 8 жылдан бери кыргыз жаранын ала албайт. 2 жыл болду Бишкекке барып, калкты тейлөө болборууга барып туруп, документтерин текшерсем жок деп атат да. Жергиликтүү элдин басымдуу бөлүгү алдыдагы шайлоодо Садыр Жапаровду колдоорун билдирип жатышты. Садыр Нуркожоев эл үчүн, жер үчүн күрөшкөн адам, акыйкатчыл, чындыкты сүйгөн адам. Мен дагы ар дайым чындыкты, акыйкатты сүйөм. Садыр Нуркожоевду колдоймун. Юбилейм атынан, элимдин атынан. Садыр Нуркожоевду шайлайбыз. Эл шайлат, аксакалдар дуа берет, бардыгын демекler. Биз келечекте Садыр Жапаров президент болуп беришиге, келечекте ден соолук, узак өмүр, Кыргызстанга чыран жигиттерден кызмат кылышыны каалайбыз. Достук эле. Садыр Нуркожоев Жапаровду Садыр! Жолугушуу жагымдуу маанайда өттү. Садыр Жапаровду лейлектиктер президент болуп шайлангандан кийин да келип кетүүгө чакырышты.